Кыргызстан климаттык туруктуулукту камсыз кылып, жаратылышты жакшыртууга аракет көрүүдө. Мындан туура бир ай мурда 12 мартта мамлекет башчысы Жашыл Мурас улуттук долбоорун жарыялаган. Андан бери жарандар, мекеме, уюмдар бак тигүүгө багыт алды. Ар бир отургузулган көчөт көңүл сыртында калбашы керек. Буга чейин миңдеген көчөттөр каралбай куурап калган учурлар болгон. Мындан ары алар көзөмөлгө алынып, баардык мекемелер тиккен көчөтү, алардын кийинки абалы тууралуу ай сайын отчет берип турушат. Ар бир айдын 5-числосуна чейин анан ошол маалымат ушул платформага жүктөлөт. Жашыл Мурас платформасына жүктөлөт. Муну эмне үчүн жасап атабыз? Биз ошол отургузулган көчөттөрдү мониторинг кылалы деген максат менен ушул платформаны жасадык. Кантип мониторинг кылабыз? Ошол платформада карта бар, ошол картасына ар бир көчөт киргизилет. Анан сезон бүткөндөн кийин биз ошону мониторинг кылабыз. Канча көчөтү чын эле бак болуп өсүп кетти, канчасы корголуп атат, канчасы сугарылып атат, ошонун баарын карап, контролго алып турабыз. Интернет платформа аркылуу бак дарактардын саны белгилүү болуп турат. Быйыл мамлекеттин эсебинен бөлүнгөн каражатка 1 миллион 300 миңден ашуун көчөт отургузуу максат кылынууда. Бүгүнкү күндө мамлекеттик токой фондунун жерлеринде токой отургузуу иштерине 97 миллион сом каралган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 30 миллион сомго көбүрөөк. Бул баягы мен айтып атам, жанагы 1130 гектар жердеги 1 миллион 380 миң көчөт отургузууга сарпталчу баягы иш-чарага кетчү каражаттардагы. Ушул 97 миллиондун ичинде биз 2023 жылкыга дагы бүгүнкү күндө көчөт каналарга баягы көчөт отургузуу иштерин жүргүзүп атабыз. Бак дарактардын түрлөрү аймактардын өзгөчөлүктөрүнө жараша тандалат. Көпчүлүгү ошол жанагы ийне жалбырактуу дарактарды отургузуу боюнча көп спрос болуп атат. Андан сырткары бизде ошол мисалы үчүн зоналар боюнча карасак, мисалы үчүн Баткен өрөөнүндө көбүнчө ошол арча токойлор отургузулат. Андан сырткары шаарларда ошол жазы жалбырактуу токойлор деле ошол кайын, дуптарда отургузулуу каралып атат. Ал эми Ош, Жалал Абад областтарында көбүнчөсү ошол жаңгак, мисте, бадам көчөттөрү көбүрөөк отургузулуп атат. Ал эми көл, нарын зоналарында баягы ийне жалбырактуу дарактар көбүрөөк отургузулат. Андан сырткары ошол жана токой боюндагы дарактар да көбүрөөк отургузулат. Ал эми шаарларда болсо, чоң-чоң шаарларда декоративдик дагы өсүмдүктөр, дарактар көбүрөөк отургузулуп атат бүгүнкү күндө. Ар ишемби күндөрү айыл шаарларда көрктөндүрүү иштерине катышып жаткан жарандарды көрүүгө болот. Кайсы жерге көчөт отургузуу керек экенин сурап, жергиликтүү бийликтерге кайрылгандар көбөйдү. Калыгул Асанбаев, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.